Ош шаарынын даталуу күнүнө карата майрамдык салтанат өткөрүлдү. Каланын 3020 жылдык тарыхы, маданияты театрлаштырылган сахна көрүнүшү менен чагылдырды. Тыныгып, дагак кайра жоошуду, кылымдардан кылымдарга жаңыра, апыздайра ак буранын шоокуму. Андан соң Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев сөз сүйлөп, жалпы шаардыктарды куттуктады. Биз Оштун эли чоң кичине, улуу кичүү дебей, улуу мундун мурасын улантып, улуу баалуулуктарды сактап, өнүктүрүп, ар түрдүү улуттар, этностор менен ынтымакта, достукта, биримдикте шаарыбыздын өсүп өнүгүшү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Ош шаарынын Улуу Жибек жолундагы тарыхый орду чоң. Калаага ЮНЕСКОнун маданий мурасы катары эсептелген Сулайман тоо бой берип турат. Ал эми Ош шаарынын 3000 жылдык тарыхын орус археологи Заднепровскийдин изилдөөсү аныктаган. Жанагы отундардын калдыктары ошолордон жана экспертиза жүргүзгөндө бул биздин Кыргызстандан эмес, Америкадан, Россиядан ошо тастыкталган 3000 жыл мурун ошо калдыктар калгандыгы. Ошондон бери 3000 жылдыкты белгилеп келатабыз. Ош чоңдугу боюнча Фергана өрөөнүндөгү эң ири шаарлардын бири. Шаар дубал менен курчалган жана анын 3 дарбазасы бар. Алар Тоо дарбазасы, Суу дарбазасы жана отко сыйынуучулардын ибадатканасы дарбазасы болгон. Ал эми бүгүнкү күндө Ош шаары өнүгүп келаткан калалардын бири дешет шаар тургундары. Себеби мен 7-классты бүткөнмөн айылдан келгем бул жерге. Бул 63-жыл болуп эсептелет. Мына ошондогу Ош шаары менен бүгүнкү Ош шаарын салыштырууга болбойт. Кудай өмүр берсе, көрөт экенбиз. Мына быйылкы жылдардан баштап, мына ол жеке менчикке өтүп кеткен жерлердин бардыгын эмес эми, мына ол Кулатов кичи районунан баштап, жердин чекелерин алып сейилбак куруп, мына бүгүн Рыспаев Кадыров атындагы көчөлөр кандай сонун болуп курулуп келатат, көчө кеңейип атат. Азабыңды өз мойнума алайын. Белгилей кетсек, 2000 жылдын 5 октябрь күнү Ош шаарынын 3000 жылдыгы белгиленген. Ошол күндөн тарта 5 октябрь Ош шаарынын күнү катары белгиленип келет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош шаары.